Saat 20:00'ga чейин келбесең 3 талак дедим. Жетишпесин билип 19:55-ке примерно 21:00-га шартымды жылдырдым. Аялым 20:18-де келди. Талак түшпөйбү дейт. Тугандар, талак маселеси оюнчук эмес. Талататын 3 нерсе бар. Жиддухунна жиддун, хазлихунна хазлун. Чыны дагы чын, тамашасы дагы чын. Азат кылган. Талактыкы, никеники бул үчөө ушундай да. Талак тилден чыктыбы? Атылган октой, кайра келбейт. Талак бердим, мен кайттым. Жок, андай жок таксыр. Андай жок. Эненин эмчегинен сүт чыгып кайра киреби? Болду. Аялыңа талак бердим деди, адашып калдым, токто, бүттү. А бирок мына жердеги мына маселесин айткан, 3 талак дедим дейт. Не дедиңиз? 3 талак берем дедиңби, же бербейм дедиң? Мен каяктан билейин? Түшүнөдүңбү? Талак келечек менен түшпөйт. Ушундай болсо 3 талак беремин сага. Ошондой болсо дагы түшпөйт талак. Түшүнүктүбү? 3 талак беремин деп. Качан бери кыяматта өрөбү. Ал түшпөйт уже. Келечек менен түшпөйт. Келечек менен нике да кыйылынбайт. Мен үйлөнөмүн, сени аламын, нике кыям, түшпөйт. Ошончо никеде кабыл алдыңбы? Кабыл алдым. Ошого байланат да. Кабыл аламын, качан? Бир күнү, 1 жылдан кийинби? Өлгөндөн кийин аласың кандай? Андай жок да. Демек бул шариятта тугандар өткөн чак. Талактыкы дагы мына ушундай. Учур чак менен да иштейт. Бул келер чакка иштебейт. Буна кичине этиятташ керек. Акыркы учурда ушу көбөйүп кетти. Этиятташ керек.